Быйылкы окуу жылы 11-класстагы Исламбек үчүн жылдагыдан башкача башталды. Ал классташтары менен жаңы бирок курулушу жүрүп жаткан мектепте окуусун улантып жатат. Дээрлик 10 жылдан бери имараттын курулушу бүтпөй тургандыктан жаңы мектепте билим алуу окуучулардын кыялына айланган. Ошол биз 1-класска келгенде бул мектеп башталган, ошол 9 жыл дегенде азыр эми кирип отурабыз. Бизден чоң агалар канчалаганы биз окусак деп жүрүп акыры бизге буйруган экен, насип кылган экен. Бизге дене тарбия сабагынан же ошол башка курс же ОРТга даярдык болуп ошондой сабактарга класстар жетишпей жатат. Ошоларды толук көтөрүп берсе деп биз суранмакчыбыз. Саламатсыңар балдар? Эски мектеп авариялык абалда болгондуктан буздурулган. Окуу жылынын башында мектеп имараттын жарымында ишин улантууга мажбур болгон. Мында сабактар менен жарыша курулушта колдонулган шаймандардын үндөрү окуу процессине кедергисин тийгизип жатканы айтылат. Ушул 1-2 этажда 10 гана классты бүтүрүп берди да, биз ушул жерде окуп атабыз азырынча. Бирок курулуш дагы деле жүрүп жатат, толук бүткөн жок. Кедергисин тийгизет. Бул жерде усталар иштешет. Такылдатышат, жанакы вензепля бир нерселерин жүргүзүшөт, ошондо окуучулардын көңүлү бурулат дагы сабакка кедергисин тийгизет. Сөз Сузак районуна караштуу Каралма айылындагы номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы мектеп тууралуу болууда. Учурда мектептин 10 каанасы бүткөрүлүп, 2 нөмөт менен окуп атышат. Мектеп короосунда түрдүү шаймандар, курулуш материалдары жана техникалар болгондуктан окуучулардын коопсуздугу маселе жаратууда. Биз бул курулуштун бүтүшүн 9 жылдан бери күтүп жатканбыз. Эми дагы суранып кетет элек, сунуштайт элек. Ошол калган бөлүгү дагы акча каражаты маселесине келип токтолот экен бардык нерселер. Ошондуктан акча каражаттын бөлүнүшүнө кичине болсо да жардам беришсе деген суранычтабыз. Биздин жергебизде кар мындай аба ырайынын туруктуулугуна карап, аба ырайы кээде октябрь айында да кар жаап таштаган мезгилдер болот. Ошол мезгилге чейин биздин курулушубуз толук кандуу бүтүп калса деген ойдобуз. Жардам сурайбыз. Имарат республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, Сапат Нур ЖЧКсы курулушту жүргүзүүдө. Деген менен мектепте суу түтүктөрү, электр энергиясы жана жылуулук тутуму киргизиле элек. Себеби 20 миллионго жакын каражат бөлүнө электигине байланыштуу курулуш кечеңдеп жаткандыгы айтылды. Биз ошол мектептин дубалы туруп калган жерден 42 миллионго утканбыз өзүчү. Ага чейин айттым го башка подрядчик курган деп. Ошол 42 миллиондук жумушту азыр биз аткарып келатабыз да. Ошол өзү общий сметный стоимость 85 миллион. Бул мектептикичи, ошол наркы подрядчик менен бизди кошкондо 85 миллион. Жумушчу балдар иштеп атат. Ишти токтотпойлу, процесс токтотпойлу деп мына күн барында кылып алайлы деп атабыз. Ошого мына акчаны күтүп атабыз, финансынычы ушу. Каржылык маселе жаралбаганда 1-сентябрга мектепти бүткөрүү пландалган. Эми ноябрь айына чейин толук пайдаланууга берилери айтылды. Көптөн күткөн мектептин бүткөрүлүшүн айыл тургундары дагы эңсешет. 20-25 күндөн кийин кар жаап коюшу ыктымал. Ошон үчүн ушул биздин мектепке жогору жактан акча бөлүп беришин суранат элек. Албетте, өкүнүчтүү нерсеси баягы бардык жерде телевидениядан, журналдан окуп атабыз, бар жерде жаңы мектеп курулуп, балдар чырылдап ыраазы болуп отурса, бизде мына курулуу бүтпөстөн окуучулар сыртта жүргөнү өкүнүчтүү. Анан ойлойсуң да элге берген куруттан бизди Кудай эмнеге куруткан деген өкүнүч пайда болот экен. Номер 41 Төлөгөн Кубатбеков атындагы мектебинде 356 окуучу окуйт. Имараттын курулушу 2013 жылы башталган, бирок кийинчерээк иш токтоп калган. 2019 жылы республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш башталган. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.